Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Үмүткан Нургазиевна мыйзам долбоорун колдойбуз, колдоого арзыйт. Андан ушул мыйзам долбооруна биз бүгүнкү күндө ушул ажырашуу көбөйүп, ошол эле учурда багы балдардын укугун коргоо максатында көбүнчөсү ошол атасынан доверенность алыш керек болуп калат экен да. Сыртка чыкканда же бир окууга кирип атканда кээ бирки документтерин бүтүргөндөчү. Бизге мына жакында эле ушу ДЦП менен ооруган балдардын ата энелери кайрылышты эле. Биз балдарыбызды леченияга алып чыгабыз, сырт жактарга. Бирок ошол эле учурда, кээ бирки учурда аталары ошо доверенность бербей, же байланыш жок, үзүлүп калган депчи. Ушул боюнча бир ушул мыйзам долбооруна камтып кетсек болобу? Доверенности жок эле ажырашкан үй бүлөнүн балдары, апасы менен. Бул мыйзамга анын эч кандай тиешеси жок, бирок сиз айтып аткан көйгөй бар. Практикада ал мыйзам тарабынан жөнгө салынган. Эгерде аталары тарабынан кыянаттык кылып, алименттерин убагында төлөбөй, өзүнүн милдеттерин так аткарбаса, алардын бардыгын аталык укугунан ажыратууга мыйзам жол берет. Негизи мыйзам боюнча ар бир балага атасынын да энесинин да толук укугу бар. Ошол принциптердин негизинде жанагындай процедуралар көрсөтүлгөн да. Эгер атасы тараптан кыянаттык мамиле кылса, анда мыйзамда алардын аталык укугунан ажыратууга толук мүмкүнчүлүк жол берилет. Эми бул жерде бир топ кыйынчылыктарга туш болушат да, ошол ата энелерчи, ал атасын табыш керек, байланыш керек, же болбосо сотко бериш керек дегендерчи, ошол эле учурдачы. Азыр бул жерде жогоруда айтып кеткениңиздей, ошо балдардын укугун толук кандуу камсыз кылуу максатында айтып атам да бул маселени. Бул мыйзамда, биз азыркы берип аткан мыйзамда бул уже кылмыш жасаган балдарга биринчи жолку анчалык оор эмес, коркунучтуулугу аз кылмыш жасаган балдарга бир жолу кылмыш жасаганда аларга бир мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Анткени ал бала. Эгер ушуну менен оңолуп кетсе, анын келечегинде артында эч кандай так калбасын деген гана биздин аракет. Ошондой эле мен айттым, тергөөчүнүн укугу болсо азыркы учурда милдети болот. Бардык иш боюнча тергөөчү эгер ушул беренелге дал келсе, ушул ошол баланы ошо жаза жоопкерчиликтен бошотууга бардык аракеттер көрүлсүн деген эле максат. Чоң рахмат, Үмүткан Нургазиевна, ошол эле учурда ушул маселени бир карап койсоңуздар.